жергиликтүү шайлоо болгондо жогорку кеңештин шайлоосуна болгондо эле биометрикалык маалыматтардын топтоо боюнча жарандардын идентификация өткөзүп, анан шайлоо болот. Жана колдоруна көтөрүп жүргөн 94 жана 96-74 жылкы үлгүдөгү паспорттарды алмаштыруу боюнча иш чараларын жүргүзүп жатабыз. 70-тен өткөн кары кемпир чалдар болуп чыгып атат, бирок анысына карабай үйлөрүнө чейин биз сүрөтчүлөрдү алып барып, анан жанагы паспорттарын алмаштырып берип атабыз. Бул паспорттарды болсо 60 жаштан жогорку жарандарга паспорттарды бекер алмаштырып берилет. Ош шаарында туруктуу жана дайыма жашап жүргөн учету бар эле жарандар шайлашат. Азыркы учурда загран паспорту колдонулбайт. Мындан только ID карта эле болот дагы. Ал ID картаны атайын окулуучу машинкалар келет дагы. Ошону менен жарандардын мурдагыдай кылып соцфонд номерин киргизбей, жанагы атайын окулуучу ID картанын окуучу аппараттар менен жарандын ким экенин аныктап, андан кийин манжасын коюп, идентификация кылгандан кийин, жана телевизорго чыккандан кийин ал жаран уже шайлоого укуктуу деп жана бюллетень алганга кетет.